Assalamu алейкум достор, сіздер Кыргызтоп каналын көрүп жатасыздар. Мындан алдын Кайлас тоосу тууралуу видео чыгарып, кызыктуу фактыларды айтып берген элек. Жана ал видеобузда 3000 лайк топтосоңуздар, Кытайдагы кыргыздар тууралуу да видео чыгарабыз деп убада бергенбиз. Азаматсыздар, сіздер ал видеого 3000 эмес 21000ден ашуун мага жакты белгисин топтоп рекорд койдуңуздар. Дал ошол себептен бүгүнкү видеобузда биз сиздерге Кытайдагы кыргыздар тууралуу маалыматтарды даярдадык. Андыктан бул видеону аягына чейин көрүп, Кытайдагы 200 миңден ашуун кыргыздардын жашоосу менен таанышып алыңыздар. Кептик анда эмесе. Кытайдын калкынын саны 1 миллиард 400 миллиондон ашуун жана бул өлкөдө официалдуу 56 улут жашап келет. Албетте кыргыздарда Кытайдагы бул 56 официалдуу улуттардын катарына кирет. Жада калса кыргыздардын өздөрүнүн Кыргыз Кызыл Суу автономдук округу да бар. Кытайдагы жалпы кыргыздардын саны 200 миңден ашуун. Алардын 80% дал ушул Кызыл Суу автономиялуу округунда жашап келишет. Бул жер Кыргызстанга чектешип турган тоолуу аймак жана бул аймакта жашаган кыргыз бир туугандарыбыз дыйканчылык, мал чарбалык менен алек болуп келишет. Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу райондо бир гана кыргыздар жашабайт. Бул райондун болгону 28% калкы гана кыргыздар. Калгандары уйгур, тажик жана Кытай элдери жашап келишет. Жалпы бул райондо 525 миң эл жашайт. Эгерде Кызыл Суу Кыргыз автоном району өзүнчө бир өлкө болгондо, Ирландия, Грузия сыяктуу өлкөлөр менен жер аянты барабар болмок. Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу округу 1954-жылы 14-июлда түзүлгөн. Бул жер кыргыздардын району болгондугуна карабастан 60%дан ашуун эли уйгурлар. Барыбызда эле кыргыздар Кытайга кантип, качан барып калган деген суроо пайда болуп жатса керек. 1916-жылы Орто Азиядагы мусулмандар Россия империясына каршы чыгып согушканда көптөгөн кыргыздар Кытайга качышкан деген маалыматтар бар. Жана 1916-жылы Кытайга карап качкан кыргыздар бүгүнкү күнгө чейин Кытай өлкөсүндө жашап калышканы айтылат. Бирок көптөгөн кыргыздардын жерлери СССР, Улуу Британия жана Кытайдын жер талашуусу учурунда Кытайга өтүп кеткендиги да айтылат. Башкача айтканда, кээ бирки кыргыздар Кытайга качып барышса, башкалары болсо СССР убагында жери менен кошо Кытайга өтүп кетишкен деген маалыматтар бар. Эмнеси болбосун бүгүнкү күндө Кытайда 200 миңден ашуун кыргыздар Кытайдын жараны катары жашап келишет. Кытайдагы Сары Кыя айылы эң тоолуу аймакта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 5000 метр бийиктикте жашаган кыргыздар мал багып жашап келишет. Бул жерде жашаган кыргыздардын жашоо шарты эң оор. Унаа менен жетүү жолдорда курулган эмес. Бул жака баруу үчүн 2-3 күн жол басып өтүү керек болот. Кыргыздар ар дайым бийик тоолордогу жашоо шартка көнгөн эл. Бирок достор, эң таң калыштуусу, мындай тоолуу, шамалдуу, суук жерде жашаган кыргыздар бетондон кыргыз үйлөрдү курушкан. Бул кыргыз үйлөр бир жагынан таң калыштуу, өзгөчө көрүнгөндүгү менен жашоо шарт татаал болгон бул тоонун климатына бетондон болгон үйлөр гана туруштук бере алгандыгын байкоого болот. Башкача айтканда, достор, бир гана бетондон болгон үйлөр туруштук бере алган суук шарты жок жерлерде кыргыз бир туугандарыбыз жашап келишет. Кытайдагы тоолуу аймактарда жашаган кыргыз бир туугандарыбыз ар дайым мал багып тиричилик кылып келишкен. Бирок бүгүнкү күндө Синжан уйгур автоном районунда жашаган кыргыздардын көпчүлүгү айыл чарба, дыйканчылык менен алектенип келишет. Кытайдын 90% эли 40% жерде жашайт. Калган 60% жеринде болгону 10% гана эл жашайт. Ал 10%дын катарында кыргыз бир туугандарыбыз да бар. Башкача айтканда, Кытайдын бир бурчунда бардык элдери чогулуп алышкан. Кыргызстанга чек аралаш болгон жагында эл абдан аз жашайт. Дал ошол себептен Кытайдагы ар бир кыргыз үй бүлөдө 3-4 гектардан жерлери бар. Ал жерлерге картошка, пахта жана башка көптөгөн нерселерди өндүрүп иштеп, жан багышып келишет. Бирок достор, бул жактагы кыргыз бир туугандарыбыз дыйканчылык менен эле чектелген эмес. Кытайдагы чоң Шанхай, Пекин сыяктуу шаарларда билим алып бизнесмен болгон кыргыздар да жок эмес. Бүгүнкү күндө Кытайдагы шаарларга жана өнөр жай аймактарына көчүп барган жаштар бизнести, анын ичинде туризмди, сооданы, тейлөөнү өндүрүшүп жатышат. Мындан сырткары тоо-кен тармактарда кыргызстандык ишкерлер, бизнесмендер да бар. Башкача айтканда, Кытайдагы бир туугандарыбыз бир гана тоолуу аймактарда жашап мал багып, дыйканчылык кылып келет деген маалымат жалган. Кытайдын көптөгөн шаарларында
Пекин, Урумчу, Кулжа, Кашкар, Аксу сыяктуу шаарларында жана башка шаарларда, анын ичинде Синжан уйгур автоном районунда интеллектуалдык эмгек менен алектенген кыргыздардын саны бара-бара көбөйүүдө. Достор, Кытайда болгону 200 миң кыргыздар бар жана алар 11 миллион уйгур эли, 1,5 миллион казак эли менен бирге жашап келет. Албетте баары Кытай же уйгур тилинде болгондугунун айынан өз тилин, өз салтын унутуп коюу коркунучу да бар. Бирок Кытайдагы кыргыз бир туугандарыбыз өз салтын эң бекем сактап келишет. Миллиардтан ашуун Кытай элинин арасында жашасы да бул жактагы кыргыздар өз салтын бекем сакташкан. Бул жактагы окуучулар уйгур мектептеринде окушат же Кытай тилиндеги мектептерде билим алып келишет, бирок калпагын башынан түшүрбөй келишет. Эң эле жетишкен кыргыздар Урумчи шаарында жашап келишет. Бул шаарда 3 миллиондон ашуун эл жашайт жана абдан өнүккөн шаарлардын катарына кирет. Кыргызстанда мындай өнүккөн чоң шаар жок десек дагы жаңылышпайбыз. Дал ушул Урумчи шаарында жашаган кыргыз бир туугандарыбыз баардык нерсеге жетишкен жана интернет аркылуу Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды да көрүп отурушат. Бирок бул видеобузду Кытайдагы бир туугандарыбыз көрө албайт, себеби YouTube'га Кытай бийлиги тыюу салган. Бир эле YouTube эмес, WhatsApp, Twitter, Facebook жана башка көптөгөн мессенджерлерге, соц тармактарга тыюу салган. Кытайдагы кыргыздар биздин өлкөдө болуп жаткан жаңылыктарды BBC жана Азаттык радиосу аркылуу билишет. Бирок достор, Кытайдагы бир туугандарыбыздын жашоосу керемет деп айтуудан алыспыз, себеби бул өлкөдөгү бир туугандарыбызга Кыргызстандагыдай эркиндик жок. Мындан бир канча жыл алдын уйгурларды, казактарды, кыргыздарды Кытай өкмөтү атайын тарбиялоочу лагерлерге жөнөтүп, кыйнап жаткандыгы айтылган. Кытай бийлиги кыргыздарга кысым көргөзгөндүгүнүн эң башкы себеби бул дин. Ислам динин кабыл алган кыргыздарга Кытайда бир канча кысымдар болгон. Бирок бул менен эле тим болбой, бийлик интернет аркылуу эркин маалымат алууга да жол бербейт жана телевидение аркылуу да ар дайым бийликке пайдалуу болгон маалыматтарды гана көргөзүп келет. Достор, бизди дагы бир таң калтырган факт, Кытайдагы блогерлерге бийликти мактагандыгы үчүн жада калса акча төлөп беришет экен. Бирок ошол эле учурда бийликке каршы чыккан адамдарды өтө катуу жазалашат. Башкача айтканда, Кытайдагы кыргыз бир туугандарыбыз эркин маалымат ала албайт, өз оюну эркин айта албайт. Бийлик түзгөн мыйзамдарга гана баш ийип жашап келишет. Достор, эгерде бул видео сиздерге жакса, анда бир лайк коюп, биздин мээнетибизди баалап кетиңиздер. Кытайдагы кыргыз бир туугандарыбыз тууралуу дагы кандай кызыктуу фактыларды билесиздер? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Жана достор, өзүңүздөргө кызыктуу болгон теманы жазыңыздар. Кайсыл темага көп лайк топтолсо, биз ошол тема боюнча видео чыгарууга аракет кылабыз. Видеолорубузду ар дайым биринчи болуп көрүү үчүн Кыргыз Топ каналына катталып коюуну да унутпаңыздар. Сиздер менен Бекшамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.